Саламатсызбы кадырман теле көрүүчү, адаттагыдай эле түз эфирде кайрадан сиздер менен Таңкы регион телеканалы. Биз болсо көрсөтүүбүздү мына ушундай жакшы маанайда сиздер менен баштап алдык кадырман теле көрүүчү. Дегенде эле бүгүн кандай күн деп турган болсоңуз, бүгүн жакшы бир дата деп айтсак болот. Анткени дал ушул күнү бүгүн 1924-жылдан баштап кыргыз милициясы түзүлгөн күн экен. Демек бүгүн тартипти орноткон милиция кызматкерлеринин майрамы менен куттуктайбыз дагы. Биз болсо эфирибизди баштайбыз. Ошондой эле дал ушул күнү бүгүн кыргыздын белгилүү ырчысы примадонна деп коебуз Гүлнур Сатылганова төрөлгөн экен. Андан сырткары дал ушул күнү бүгүн 1-ноябрда Кыргыз тамашоосунун лигасы башталган күн экен. Мына ушундай кадырман теле көрүүчү, сиздер менен түз эфирде 1-ноябрда таңкы эфирибизди баштайбыз. Бүгүн дагы бизде адаттагыдай эле конокторубуз Арбын. Анда эмесе сиздерди бүгүнкү таңкы эфирдин биринчи коногу менен тааныштырууга уруксат этиңиздер. Бүгүн бизде конокто мануалдык терапевт, ошондой эле омуртка ооруларын менен иштегенине 15 жылдан ашык убакыт өтүптүр. Мануалдык терапевт бүгүн бизге конокко келди. Аты жөнү Азамат уулу Азатбек мырза. Саламатсызбы? Кош келиптирсиз. Кош келдик. Ыраазычылык билдирем дегенде ушундай таңкы убактыңызды биздин теле көрүүчүлөр үчүн арнагандыгыңыз үчүн. Сиздерге да ыраазычылык. Толкундан отабыз. Эми эң алгачкы суроом эле мануалдык терапия деген өзү эмне? Мануалдык терапия деген бул илгертен бери эле келаткан табыттардын методикасы десек болот. Барып илимдин негизине кирип калган. Мануалдык терапия бул манус, алакан деген сөз. Терапия деген дарылоо деген түшүнүктү берет. Алакан менен ички органдарды же болбосо омурткаларды калыбына келтирүүнүн методикасы деп түшүнсөк болот. Омурткаларды алакан менен калыбына келтирүү методикасы. Демек, мануалдык терапия дегенди биз кеңири түшүнүп алдык. Эми мануалдык терапия кайсыл ооруларды көбүрөөк, омуртка ооруларына кайсылар кирет деген да? Мануалдык терапия бул бир эле омурткага байланыштуу эмес, балким ички органдарга. Ошол эле мээге, омуртка, ошо грыжа, остеохондроз, протрузия, сколиоз, кифоз, ошолорго жакшы жардам берет. Эми анын дагы өзүнүн показаниялары бар. Болбойт деген. Ошого карап иш алып барабыз. Кадырман теле көрүүчү, эгерде сизде мануалдык терапевтке сурооңуз бар болсо, анда экран астында жазылган номерлерге, WhatsApp номерге сурооңузду калтырсаңыз болот. Чалууга болбойт кадырман теле көрүүчү. Жазуу түрүндө сурооңузду калтырсаңыз, биз сөзсүз түрдө коногубузга сиз жиберген суроону беребиз. Анан эми сиз азыр айтып калдыңыз. Грыжа деп. Анан көпчүлүк учурда эле чындыгында эле ушул баягы эл арасында сүйлөшкөндө көпчүлүгүндө эле грыжам бар, белим ооруп атат дейт да. Ошо грыжанын бизде грыжа бар экенин же кантип билебиз биз, кандай себеп эмелер болот? Аныктасак болот. Сурооңуз жакшы. Грыжа деген эмнеден улам пайда болот? Ошого бир аз токтоло кетсек. Грыжа эң биринчи остеохондроздон башталат. Анан барып протрузияга өтөт. Протрузиядан барып грыжага өтөт. Протрузия грыжага чейинки процесс да. Деги эле ар кандай себептери бар. Могу тышкы таасир менен организмдин травма десек болот. Терс таасири. Травмадан пайда болот, же жаталмасы процесс начарлагандан, ошол эле омурткаларга кальций, глюкоза, омега-3 деген витаминдердин жетишсиздигинен улам пайда болот да. Ал эми Атлант деген өзү эмне? Анткени мурда көбүрөөк уккан эмеспиз, акыркы бир 5 жылдыкта Атлантты түздөш керек, Атлант деген сөздү угуп баштадык да. Буга чейин биз дарыгерлерден көп анчейин уккан эмеспиз. Атлантты түздөп жатканыбызга биз 10 жылдан ашып калдык. Атлант деген бул алып көрсөтүп берсеңиз болот. Көргөзүлөр эле. Атлант бул адамдын эң биринчи мойун омурткасы. Кыргызча оз омуртка деп коет. Башка омурткалардан айырмаланып бир аз сакек түрүндө келет.
Бул башчы кармап турат, эңкейүү жана чалкалоо кызматтарды аткарат. Оңго солго турганда экинчи моюн омуртка жооп берет. Ал эми атлант аркылуу кан тамырлар өтөт, нерв системасы өтөт, жүрүм өтөт. Ошол эле орган жылып кетсе, көптөгөн неврологиялык ооруларга алып келет. Эми азыр бул сиз көрсөтүп аткан башынан аягына чейин биз муну атлант деп түшүнсөк болобу же атлант только жалаң эле моюн жакта болобу? Кененирээк түшүндүрүп айтыңыз. Биринчи моюн омуртка. Башты кармаганга жардам берет, Башты кармаганга жардам берет. Ошол эле баш оору, черепный давление, көздүн оюп талышы, кулактын суулдоосу, жана эс тутум начарлашы, остеохондроз, грыжа, ошо моюн омурткаларга атланттан пайда болот. Мисалы грыжа көпчүлүк учурда ал омурткада, бел жакта болот да. Атлант болсо моюн жагыбызда өйдөдө болуп атат. Анан кандай тесиси бар? Ооба, бири өйдөдө турат, бири ылдыйда деген да. Кандай тесиси бар десеңиз, анткени бул жылганда мондо бирок атта көпчүлүк учурда. Башка омурткаларга мындай терс таасирин берет. Естественно тоскоолдук жаратат. Ордуна койбосо ушул жерден зат алмасуу процесси начарлап, ошо грыжа же болбосо остеохондроз башталып кете берет. Көпчүлүк учурда жашоо образыбыз туура эмес учурдан пайда болот. Мисалы постоянно отурабыз дайыма эле. Болбосо менден өткөн кыймылдаган адам жок, менин жаным тынбайт деп кайрылгандар болот да. Негизинен ал жашоонун же болбосо тиргиликтин кыймылы десек болот. Ден соолуктун кыймылы бул гимнастикалар, өнүгүүлөр, чуркоо, спорт, ошолорду жасасак абдан жакшы болот. Бүрүндүк кыймыл жасап туруп мен көп кыймылдайм деген болбойт экен. Сөз түрдө физикалык өнүгүүлөрдү дагы жасаш керек экен, дене тарбиялык өнүгүүлөрдү. Анан ушул атлантты түзөө менен моюн грыжасындагы жок. Ташкы солу? Атлантты түзөө менен моюн грыжасынан арылабыз, бирок этап менен. Бир эле түзөө коюу менен бул калыбына келбейт. Канча күн түзөш керек болот, анан кийин контролго алып туруш керек, көзөмөлгө алып туруш керек да. Болбосо жылып кетиши мүмкүн. Адамдар кандай ситуация болот да. Белдеги грыжага караганда моюндагы грыжа кооптуураак деп айтышат. Кооптуураак. Анткени моюндагы грыжа бул башка жакын болот да. Моюн атлант жылганда бул кан тамырларын кысып калат. Ал эми грыжа бул омурткага бирден келип чыгат да. Ошо жүлүндү кысып калса, мээге кислород жетпей калат, жакшы эметпей калат. Мен моюндун естественно тоскоолдук жаратат аябай. Демек атлант ордунан жылып кетсе, көп баш оорушу мүмкүн экен. Кан басым жогорулап же ылдый түшүшү мүмкүн. Кан басым жогорулайт. Анан неме болот? Көпчүлүк учурда немеден да жылат? Стресс, депрессия. Стресс болгондо дене чыңалат дагы, омурткаларды жылдырганга себеп болот. Ошондон улам жылып кетет. Анан баягы энергиясы жок болуп, чарчоо, алчыроо, уйкусуздук, ошонун баардыгы ушул жерден башталат. Сиз атланты ошол жылып кеткенин колуңуз менен эле билесиз да, же компьютердик томографияга түшүп анан барыш керекпи? Негизинен компьютердик томография дагы жакшы. Бул биринчиден моюн омуртканын сапатын көрөсүң. Экинчиден моюнда грыжа барбы, остеохондроз барбы, точно билесиң да. Атланттын жылып кеткенин томография көп көргөзө бербейт. Ошондо бар. Биз кол менен кармап билебиз. Кадимкидей жакшы результаттарды берет. Биз социалдык баракчалардан көбүрөөк көрөбүз. Азыр баарыбыз эле ошол социалдык тармактарда отурабыз да. Анан ошо атлант түзөгөндө баягы моюндарын казыратып кыймылдатат го, ошондой жол болобу ошондо? Менин түшүнүгүм боюнча. Көпчүлүк учурда биз атлантты түзөгөндө көрүнүп атат. Эң биринчи таздан баштап түзөбүз.
Кайсыл жактан? Таз жамбастап коет да. Жамбастап. Негизи бул жактын жылуу себептери мо таздан башталат. Бир таз алдыга буралса, бир таз аркага буралса, көпчүлүк бул жалпы омурткалардын стойкасы болуп эсептелет, фундаменти. Ошондой жылып кетсе, көпчүлүк канча бир градуска кысып, ошо буралып калат. Анан жылып кете берет дагы, могу жакта омурткага чыгат. А биз ушул жакты түзөшүн эң биринчи белден баштайбыз. Бир бут узун, бир бут кыска болуп калат, жана буралып калат. Анан түзөйбүз, белди, көкүрөктөн мойунду эң акырында Атлантта түзөп коебуз. Телекөрүүчүнүн суроосу бар экен. Саламатсыңарбы? Регион канал. Мен Жалал Абадтын Нокен районунан көрүп жатам. Көп жылдан бери белимде гыржам бар. Кантип арылсам болот? Куймулчуктун үстүнөн башталган. Расул деген мырза суроо бериптир. Куймулчактын үстүнөн башталган. Куймулчактын үстүнөн башталган, көп жылдан бери гыржам бар. Кантип арылсам болот? Жакшы болсом болобу, айыксам болобу дейт. Эми ушундай суроолор көп негизде. Кантип арылсам болот дегеле грыжа кетеби, кетпейби? Ошол боюнча токтолуп кетели. Грыжа кетет. Акырындык менен, бирок биздин өйлөбүз ар кайсы жерге барып отуруп, мисалы бир жерден результат көргөнгө аракет кылыш керек да. Ар бир адам методикасы ар кандай да. Бирөө ургулайт, бирөө кайрыйт, бирөө катуу кайрыйт. Мен ошону айтат элем. Биринчи ошо немени грыжаны такташ керек, канча миллиметр. Ошого жараша иш алып барыш керек. Техникалык мүмкүнчүлүктөр үчүн кечирим сурайбыз, кадырман телекөрүүчү. Биз болсо көрсөтүүбүздү андан ары карай улантабыз. Биз бүгүн омуртка оорулары туурасында сүйлөшүп жатабыз. Бүгүн бизде конокто Азамат уулу Азатбек мырза келген. Учурда биз ошол белдеги, моюндагы грыжалар жөнүндө сүйлөшүп жатабыз. Эгерде сизде дагы мануалдык терапевтке сурооңуз бар болсо, грыжа оорусу же болбосо мойнуңузда грыжа, сколиоз, протрузия, омуртка оорулары кыйнап жаткан болсо, анда же түшүнбөй жаткан, билбей жаткан сурооңуз болгон болсо, WhatsApp номерибиз турат. Ушул WhatsApp номерге суроолоруңуздарды берсеңиздер, сөзсүз түрдө сурооңузга жооп алып берүүгө биз аракет жасайбыз. Саламатсызбы? Мен көп жолу неврология бөлүмүндө дарыландым дейт. Бирок моюн, бел, көкүрөк остеохондроздон айыга алган жокмун. Жылда жаз, күз, кышта кыйналат элем. Эмне кылсам болот дейт. Суроолор окшош болгону менен бирок оорулар ар кандай болуп калат. Биринчи көрүш керек эжекебизди. Эжеке болуш керек балким. Билбейм, айымбы мырзабы. Көрүш керек. Балким Атланттан болушу мүмкүн. Бирок ушундай нерселер Атлант ордуна коёр менен алып калууна келип калат. Мындай ситуациялар көп кездешет. Мен Атлант дегенге аябай ишенип калгам да, эмнеге айтайынбы? Эфирден айтайынчы бир. Көп жыл болуп кетти. Мен апам ооруп калды. Анан жатса, жакшынакай эле сүйлөй берет да. Башын көтөрсөң эле эси болуп калат. Анан дарыланып жатат да больницада, ооруканада. Такыр оорусун таппай, жүлүнөн да, сугашта эч ким билбейт. Жатса тили булдырактай эле сүйлөйт жакшынакай. Башын эле бир аз көтөрсөң эси болуп калат. Бишкекке чейин алып келдик. Анан дарылануу учурунда анан бир аз жакшы болуп, коляскага отуруп акырын басып кеткен, анан бирок мойнунда эме кийип жүрчү. Корсет кийип жүрчү. Анан ары бери кыймылдаба, бурулба деген. Бурулчу эмес, корпусу менен бурулат да. Анан Атлантты түздөш керек дегенди угуп калып, мындан көп жыл мурда, ошо 5-6 жыл мурда анан Атлантын түздөткөн. Кудайга шүгүр, ошондон бери жакшы да. Суроо берейин дегеним. Сколиозду дагы демек Атлант менен түздөсө болот экен. Анан сколиоз деген эмне өзү? Сколиоз бул сколиоздун түрү көп. S-образный, Ш-образный сколиоз болот. Сколиоз бул омурткалардын кышайуусу. Сколиоз кайдактан пайда болот деген суроо болушу мүмкүн да. Сколиоз бул могу жамбас сөөктөр кышыйып калганда, жана айтып кеткендей эле, же травмадан, же жамбас сөөктөр жылганда, могу бир аркага, бир алдыга буралганда омурткалар кышыйып кете берет. Муну убагында көрсөтпөсө, ошо сколиоздун степендери чоңоюп кете берет. Дарылоо кыйыныраак болуп калат. Мисалы, эми менин тажрыйбамдан, менин апамдын айтуусу боюнча, моюндагы сөөктөр, мисалы мынтип туруш керек да, кыйшыйып жылып кетти, анан кан айланып өтпөй, мен башыма кислород жетпей, эсим болуп калчу экен деп түшүндүрүп берип атат да. Ал деле үчүн
Бирок Атлант ордуна коюу менен сколиоз, кифоз деген оорулардан айтпайбыз. Сөзүн ачыгы. Анткени фундаментиң туз болбосо, жогорудагы туз эмес. Качан гана бул жактан башталат экен, Биздин методика ушундай да. Таза түздө, белди, көкүрөктү, анан моюнду өтө жакшы результат берет. Эми кийинки суроо дагы бар экен, телекөрүүчүдөн келиптир. Азыр суроосун окуп берейин. Менин мойнумда 4 грыжа бар. Экинчи, үчүнчү омурткадан 4,5 мм грыжаны операция менен алды дейт. Калган 3 грыжаны кантип дарыласа болот дейт. Эми баягы операция болгондо балким темир койбоду, ошондо такташ керек. Темир койгонго туура келет, пластик могу омурткалык дисктин кызматын аткара турган пластикалык коет да. Ошо коюлду, ошого жараша жооп бергенибиз жакшы болот. Балким петля глиссана деп коет, моюндан асып алып тартып туруш керек бир канча күн. Бир канча эмес, эми өзүнүн убактысы бар. 5 мүнөттөн, бирок канча жолу тартылба, 5-10 мүнөттөн асырбай да. Ошентип күндө жашай берсе, ошол нерсе айыгат. Анан эми биз ошол белибизде грыжа бар экенин кайсыл кантип билишибиз керек, кандай симптомдору болот, белибиз ооруйбу, белибиз кыйшыйып калабы, баса албай калабызбы, эмне болот? Кантип билебиз? Биринчи эле аргинтер кандай болот? Бутун көтөрө албай калат, баса албай калат, бир тарапка моундай кыйшыйып калат. Кээ бирлерге белдин өзү эле кармап туруп алат. Ошол дагы бар. Ошондой катуу бойлу берет, оору берет да. Ошондон улам эң биринчи мына кастапраз мануальный терапевттерге барардан мурун мен айтат элем, компьютерлик томографияга түшкөн жакшыраак. Анткени билип билбей кокус омуртканын сапаты слабый болсо, кайрганда сынып кетсе, андан да чоң залалкасын тийгизет да. Бул омуртка сиздин бетиңизди жаап калып атат, бир аз ылдый коюп туруңуз. Ооба. Анан сизге көпчүлүк учурда сиз ошол келген пациенттерди компьютердик томографияга жиберет экенсиз. Анан ошол Атлантыбыз жылып кеткенде кулагыбызда шум болушу мүмкүн, э? Дайыма баш ооруганда ошодон болобу? Дайыма баш ооругандар, уйкусу начарлар. Мен көзүм эле уюп таап атат, көзүм жумулуп атат, ушундай көп кетип калат, кулагым чуулдаганы басылбай атат. Атланттан болот, же болбосо моюн грыжасынан болот. Ошол жерден бир аз адашып калабыз да. Кээ бирлерге шум жакында эле башталган болсо, Атлант ордуна койсок, калыбына келип калат. Сизге ыраазычылык билдирип жатат. Рахмат, жакшы жооп алдык дейт телекөрүүчүлөр. Кадырман телекөрүүчү, бүгүн биз таңкы эфирде моюн, анан омурткалар оорусунда сүйлөшүп жатабыз. Эгерде мойнуңузда же белиңизде грыжаңыз бар болсо, сколиоз, протрузия болсо, анда сөзсүз түрдө коногубузга түз эфирдеги экран астында жазылып турган номерлерге сурооңузду берсеңиздер, биз эфир аркылуу жооп алып берүүгө аракет жасайбыз. Кайсыл жерде иштейт бул врач, кайсыл жактан табабыз дейт. Эми сизди каяктан издешибиз керек? Бизде ошо Бишкектин эле издейсиздер. Адресибиз Дордонбек Садырбаев көчөсү менен Иша Ахунбаев 232. Социалдык тармактардан эмне издейбиз? Социалдык тармактардан Центромка десеңиздер чыгат. Google, Instagram. Демек, кадырман телекөрүүчү, кайсыл жактан издейбиз десеңиздер, дареги эсиңиздерде калбай калышы мүмкүн. Instagram, Facebook, Google'га эң башкысы социалдык тиркемелерге центр омуртка деп жазсаңыздар эле мануалдык терапевттин дареги чыгат экен. Центр омуртка десеңер чыгат, демек. Анан негизи сизге көбүнчө кайсыл көйгөй менен көбүрөөк келишет? Ачык эле айтайын. Бел оорусу менен, анан Атлант оорусу менен. Атлантта жүрүп кеткендер баш оорусу менен көп келишет. Айрыкча апаларыбыз, эжекелерибиз, байкелерибиз көп келет. Башым ооруп атат, ушундай атат, диагноз кое албай калды деп. Айланып кетти деген учурлар көп болот да. Анан бул жакта бир көрүүчүбүз жазды да, ооруканага жатып
дарыланган менен мисалы остеохондроздон айыккан жокмун деп. Ошол сыяктуу сизге ушинтип келгендер барбы? Дарыланып элатам же текшерилип элатам, оорумдун себеби аныкталбай жатат деп. Менде мындай бир суроо болгон. Суроо эмес, практика болгондо. Бир жеке келип калды, капысынан өтүп баратып, рекламабыз көрүп калыптыр. Анан ушунакай келип айтты. Мен давлением түшпөйт. Анан аябай высокий экен. Эмне дарыландыңыз десем, ошо жанагы пациенттин суроосунда 2 жума неврологияда дарыланыптыр. Анан давлениясы такыр түшпөй, анан невропатологдор айласы кетип, ошо басын таптырса басы таза чыгат, жүрөгүн таптырса жүрөгү таза чыгат. Ушундай симптомдор көп болуп калды. Анан кийин келип жатканда эле мен кармаганда ошо Атлант аябай көчүп калыптыр да. Анан дедим да, анан эдеке сиз бир алып көрүңүз дедим. Анан ошол күнү эле давлениясы түштү, Атлант ордуна койгондо. Кээ бирлерде бир салганда эле Атлант ордуна түшүп калат. Кээ бирлерде көбүрөөк убакыт керек болот. Кээ бирлерге 5-6 күн убакыт кетип калат. Анан эдеке аябай ыйлап разычылыгын билдирип кеткен. До сих пор келип турат. Контролго көзөмөлгө алып. Демек көпчүлүк учурда ошол сиз айткандай жашы улгайып калган аталарыбызда, апаларыбызда кан басым жогору болот дагы, дайыма дары ичип жүрөт. Дарыгер жазып берген дарысын күн сайын өз убагында ичишет. Анан сиздин бейтабыңыз сыяктуу бир жылда 2 жолу же 3 жолу мезгил менен ооруканага жатып дарыланып турушат да. Анан биз алдын алып эле атлантыбызды түзөтүп койсок, мындайча айтканда давлениябыз, кан басымыбыз ордуна түшүп калат экен. Эми сиздин сурооңуз дагы жакшы, бирок кан басым жогорулайт деп атасыз, ал нерсе жаш улгайган нерселерде көп болот да. Алардын балким жүрөгүндө көйгөй болушу мүмкүн. Мындай карасаң омурткалар туз болот, ошол жүрөк жагында маселе болушу мүмкүн да. Алар сөзсүз кардиологдорго көрүнүш керек. Жакшы, анан сиз азыр эми айтып өттүңүз бел менен эмени моюнду айтып өттүңүз. Атлант боюнча. Анан дагы ошол бел менен эмеден сырткары, моюн омурткасынан сырткары кайсыл ооруларды дагы карайсыз да? Эмне болгондо сизге барсак болот? Кээде мындай аба жетпей калат, жүрөк шайгылашып, ушундай учурлар көп кездешет. Байкелерибиз көп келип калат. Бөйрөгү мындай бир аз ылдый түшкөн сооруп атат. Ошолорда мануалдык терапия менен алакан көтөрөбүз. Анан жакшы болуп калат. Негизи бел ооруларда бул жыныстык жактарга да берет да. Ошолорда карайбыз. Ошол. Демек, бел оорудан жыныстык органдардагы жабыркап эме бериши мүмкүн экен, оорутушу мүмкүн турайбы? Анан сөзсүз түрдө өзүнүн оорусун аныктабыз керек. Мисалы, кээ бирлер бар, бөйрөгүм таза чыкты дейт. Анан биз карайбыз, жакшы болуп калат. Бөйрөгүм канча жылдан толтур анализдерди тапшырдым, баары таза чыкты дейт. Анан алар акыры келип бизнеске такалат да. Ушундай. Анан эми ошол белдеги болобу, моюндагы болобу, грыжаны операциясыз эле демек аяктырса болот экен. Операция да кылыш керек. Балким мануалдык терапия жардам бербегенде. Бирок спаны издегиле дейт го. Спаны издеп көрүш керек. Эми врачтар өздөрү деле айтат, операция кылыш керек, же мындай деле айыгасың деп айтат, менен деп айтат. Ошол нерсени биз адамдар туура аткарсак, бат эле айыгабыз. Эми биз моюн омурткабыз ордунан жылып кетпеш үчүн, кээ бир учурда туура эмес кыймылдаганда же оор көтөргөндө дагы жылып кетет да. Анан биз ошол алдын алышыбыз үчүн кандайдыр бир көнүгүүлөрдү жасап турушубуз керек? Моюнубузга мисалы, үйдөн өзүбүз. YouTube'дан карасак болот. Упражнение делать, ушундай толтура көнүгүүлөр бар. Ошолорду жасаш керек. Мурда азыр көнүгүүлөр жасатпай калган окшойт. Биздин окуучулук кезде көнүгүүлөрдү жасатып, эртең менен чуркап, гимнастика кылып, азыр баарыбыздын жаш образыбыз бир аз туура эмес болуп атат. Кечинде деле телефон, эртең менен деле телефон, бул баш ооруп да.
Постоянно монтып отурабыз. Омуртка ылдыйлап башыма болуп кете берет. Ошол жагынан анан омуртка да көйбөй башталат. Сиз ошол келген бейтаптарыңызга айтасыз да, кайсыл эмени жасаш керек? Мен өзүм бакытнамасам мен авам болот. Тамир турган агасы. Ошонун бизге калтырып кеткен көнүгүүлөр бар. Ошолорду биз сунуштайбыз. Азыр бир экөөсүн мойнуңузга көрсөтүп бербейсизби? Телекөрүүчүлөр дагы балким күн сайын эртең менен мойнуна жасап алат. Могу именно ошо Атлант менен экинчи мойнумка деги эле мойнумкага ошо мойнду бир аз чоюш керек. Кээ бирлер мындай өзүнүн кайрылат го. Ошол нерсе болбойт, анткени мойнумкада жылып калат дагы, кан тамырлар кысат. Тромб болуп токтолуп отуруп, балким инсультка алып келет. Ошондой коркунучтар бар да. Өзүбүз кыла бербешибиз керек кыздар. Мен айтат элем, бул жака бир кармак чөйөбүз. Акырын башыбызга. Чөйөбүз. Анан кайра бул жака. Мынткенде тартылышып атат да бул жерден бир тамыр. Туура элеби? Ооба. Ылдыйга тартабыз. Шашпай акырын болуш керек, бирок. Мындай аркага. Мындай мойнду киргизип чыгыш керекпи? Ошондо могу омурткалар ажырайт. Ажырайт да кантип бас жеңилдеп неме болуп калат. Күн сайын жасап турушубуз керек экен. Күн сайын жасап. Канча жолу болуш керек? Өздөрүнүн убактына карап жасайбыз керек. Канча жолу жасаса деле зыяны жок бул нерсенин. Кеңешиңизге ыраазычылык билдирем. Анан сизди эми кайсыл жактан издейт экенин билдик. Кайсыл учурда барат экенбиз, кайсыл күндөр иштейсиздер, кайсыл күнү эс алуу же кайсыл учурда барсак болот. Сизге эркин микрофон берели, телекөрүүчүлөргө кайрылуу жолдоп алыңыз, анткени бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна чыгып бараттыр. Анан кадырман телекөрүүчү, эгерде сиз дагы издеп жаткан болсоңуз, анда бул жакка дарегин таштап кетет, бизден алып алсаңыздар болот. Телекөрүүчүлөргө кеп кеңешиңизди же болбосо кайрылуу жолдоп алыңыз. Саламатсыздарбы, кыргыз элим. Биздин дарегибиз жана соц тармактардан центр омуртка десеңиздер чыгат. Мен сиздерге кеңешим, сыныгчыларга, картографтарга, деги эле бизде мануалисттерге бараардан мурун сөзсүз түрдө ооруңузду тактап, компьютерлик томографияга түшүп, анан барганыңыздар оң. Анан кыйратабыз, барлабыз дегенде бир аз ден соолугуңузга терс таасир тийип калышы мүмкүн. Ошондой эле өзүңүздөрдү караңыздар, орууну сага экөөбүз айтат го, оорунун кадырын менен билдетчи. Ошондой эле убагында барганыбыз жакшыраак болот, алдын алган жакшыраак да. Ооругандан мурда алдын алган жакшы болот. Ошо сиздерге Алла Таалам тынчтыгы болсун, берекеси болсун. Кимде ким ооруп жаткан болсо, Алла Таалам шифасын берсин, жакшы болуп кетиңиздер. Барыңыздарга кутмандайм. Кадырман телекөрүүчү, бүгүн бизде конокто 15 жылдан бери мануалдык терапевт болуп иштеген, тагыраагы ошол моюн, бел омурткаларын түздөп, биздин ден соолугубузду калыбына келтирүүдө өз салымын коюп келе жаткан Азамат уулу Азатбек бүгүн бизде конокто болду. Биз болсо көрсөтүүбүздү улантабыз, бизден алыстабай биз менен чогуу бирге болуп туруңуз. Кийинки конок менен кайрадан түз эфирде баарлашабыз.